Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Бүгүнкү видеодо сиздерге кайрылуу туугандар. Кайрылып жатам. Мен тааныйм, менин досумдун карындашы бүгүнкү күндө муктаж туугандар. Сиздерден суранып кетем, эч болбосо видеого комментарий калтырып, жакшы сөзүңүз, жаман сөзүңүз, каалагандай сөзүңүздү жазып калтырып койсоңуз дагы видеону алдыга түрткөн болуп эсеп болот. Бир сом болсо дагы, бир рубль болсо дагы которуп койсоңуз бүгүнкү күндө муктаж туугандар. Биз бири-бирибизге ушинтип жардам көрсөтөлү. Бизди видеону көрүп жатасызбы? Демек сиз жакшы инсансыз. Эч болбосо поделиться кылып коюңуз. Акчаңыз жок, бергенге сизде тыйын жок болсо, эч болбосо поделиться. Азыр WhatsApp'тан группалар көп. Балким берешен бир инсандын колуна видео жетип калар. Мен көп сүйлөбөйүн туугандар, видео кайрылуу тартырыптыр. Мага азыр жиберди досум. Мен ошол белгилүү инсандардын кайрылуусун видеого коюп коем. Кеч боло электе жардамыбызды аябай көрсөтүп калам туугандар. Бүгүн бизде мүмкүнчүлүк бар, эртең барбы жокпу билбейбиз. Эртең күнүбүз кандай, эч ким билбейт. Суранып кетем, урматтуу подписчиктер, урматтуу блогерлер, коллегалар, сиздерге дагы сураныч. Мен тааныйм бул инсандарды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Биз ар дайым кызматтабыз. Муктаж, керектүү видеолор болуп калса, биз бекер мүмкүн болушунча барып тартып бергенге дагы аракет кылабыз. Болбосо ушундай видеоңуздарды таштасаңыздар, далилдеп, тактап туруп анан биз бекер чыгарып беребиз. Ар дайым кызматыңыздардабыз. Амандыкта көрүшкөнчө. Мекендештер, биздин достор, эжелер, агалар, баарыңыздардан биз жардам сурап чыгып турабыз. Ушул сиңдибизге чоң суммадагы акча керек. Буюрса жакында Турцияда же Индияда операция болот. Ар бириңиздерден жардам сурайбыз. Хотя бы 10 сом, 20 сом дагы болот. Көп түкүрсө көл болот деп экенин айтпайт экен. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен Касымов Икрам. Менин кызым Касымова Элнура ушул 2024-жылдын октябрь айынан бери ооруп, жакшы болбогондуктан чет мамлекетке чыгып, дарыланып келишүүгө болуп жатат. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, сиздерге кайрылабыз. Себеби бул жака барып келгени көп суммада акча керек экен. Ошонун айынан сиздерге кайрылып жатабыз. Ошол акча өзүбүздө жок болгондуктан сиздерден жардам сурап, жардам берип коюшуңузду сурунам. Биздин кызыбыз Элнура 2024-жылдын октябрь айынан тарта апластический анемия ооруга чалдыгып күрөшүп келе жатат. Биздин кызыбыздын сөөк чучугу иштебегендиктен, өзүнүн кан тромбозити жоктугунан бирөөнүн канын тромбозити менен жашап келүүдөбүз. Кызыбызга 10-12 күндөн биринде кан тромбозит куюп келебиз. Кызымда тынбай кровотечение болот. Кымбат дарыларды ичебиз. Ошондуктан сиздерге кайрылуубуздун себеби бизге чет мамлекетке барып сөөк чучугун алмаштырууга каражатыбыз жетишпестигинден сиздерге кайрылуудабыз. Урматтуу кыргыз элим, биздин кызыбыздын өмүрүн сактап калууга жардам бериңиздер. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Биздин кызыбызга сөөк чучугун алмаштыруу үчүн $40,000 акча кетет экен. Ошого өзүбүздүн каражатыбыз жетишсиздигинен сиздерге мажбур болдук. Кыргыз элим, менин кызымдын өмүрүн сактап калууга жардам бериңиздер. Элнура карындашыбыз болгону 17 жашта. Келечеги буйруса алдыда. Алла таалам Элнура карындашыбыздын өзүнө, Элнура карындашыбыздын үй бүлөсүнө сыноо берген. Ушул сыноону чогуу жеңилдеткенге жардам берели. Аллах таалам буйруп, ушул бир жакшылык ишке себеп болуңуздар. Канча сумма деп биз айта албайбыз. Колдон келишинче чын жүрөктөн чыккан суммаларды бөлсөңүздөр, буюрса жакын күндөрү чет мамлекетке операцияга жөнөшөт. Бир туугандарынан же болбосо ата энесинен өздөрү донор болушат. Кудайым буйруп, ушул карындашыбызды жакшы бир ден соолукта, суп-сулуу болуп, жылмайып жүрүүсүнө жалпыңыздар салым кошосуздар деген ойдобуз. Андыктан жалпыңыздар ушул счетторго акчаларды которсоңуздар болот. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Буйруса ушул карындашыбызды чогуу айыктырууга көмөктөшөлү.
Мен эжем сакайып кеткенин каалаймын. Урматтуу кыргыз элим, жардам берип коюңуздарчы, сиздерден суранам. Мен эжемди жакшы көрөмүн.